каттоо аяктагандан кийин жана окуу жайыңызды системага киргизгенден кийин жумушту баштайбыз. Мынакей баштоо баскычын баскандан кийин жаңы арыз түзөбүз. Мектепти мисал келтирели. Программалык аккредитациялоо, жалпы билим берүү программалары. Бул жерге болсо мына өзүнө өзү балоо жүргүзүү боюнча буйрукту тиркейбиз. Түзүү баскычын баскандан кийин экинчи кадамга келдик. Киришүүнү жазасыз. Бул жерде болсо мына орто жалпы билим берүү бул 9 класска чейин билим берген мектептер ушуну тандайт. Ал эми 11-ге чейин окуткан мектеп өкүн тең тандап бул баскычты басасыз. Киришүүнү оңдоп турулганга толук мүмкүнчүлүк бар. Сактоо баскычын баскандан кийин мына киришүү өзгөрүп калды. Толтурулган жок деген статус бул критерийлердин баарына жооп берилмейинче ушинтип тура берет. Качан гана баардык критерийлерге жооп берилгенден кийин бул жер баардык критерийлерде маалыматтар бар деген жашыл жазууга өзгөрөт. Мына бул баскычты бассак, программалык аккредитациялоонун критерийлерине келдик. Анан эми институционалдык аккредитацияны дагы параллельно кылып кете берем десеңиз, мынакей кабинет аккредитациялоо, жаңы арыз түзөсүз. Мынакей институционалдык аккредитациялоо, жалпы билим берүү уюму. Бул жерге кайра эле буйрукту тиркеп киришүүнү жазасыз. Сактоо баскычын баскандан кийин мынакей институционалдык аккредитациялоонун критерийлери. Бул жерден эми кайра эле программалык өтөм десеңиз, мынакей кабинет аккредитациялоо, мынакей эки программа экөөнү параллельно кылып кете берсеңиз болот. Бирок министрликке жибергенде экөө бир күндө кетиш керек.